Ошондо эсеп палатасы менен 2017 жылы 46 миллион общий выявленный нарушение, финансовый нарушенияларды берилген. Андан сырткары жанакы китептер боюнча 9 миллион доллар деп берилген. Эмнеге себеп ал грант болчу, ошол китептерди чыгарган жанакы Министерство образования болчу. Анан ошо китептер менен бүгүнкү күндө дагы нарушение менен чыккан китептер менен балдар окуп атат. Ошол нерселерди дагы иретке келтире элек. Андан сырткары дагы жанакы туура эмес зарплата берилген нерселерди ошондо почти 300 000 сом боюнча жанакы эки фамилияны айтып кеттим. Ошого чейин ошо 300 000 туура эмес зарплата, анан жанакы 4 000, анан 46 000дер ошо счетный палата менен, анан жанакы депутатский комиссия менен ошолор бүт баары далилдеп, уже бүт баары официалдуу түрү чыккан. Анан ошону ошо жакка чейин эми мындай эч мындай кыймыл, эч мындай жазага тартылган иштер болбой атат со стороны правительства. Жаза алыш керек, жанакы мен айткандай, закон об образовании уже на основании вот этих всех подтвержденных фактов уже должны были отстранить от занимаемой должности.